Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн бул жолку чыгарылышында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселелерин талкууламакчыбыз. Студиябыздын коноктору депутаттар Улукбек Ормонов, Карамат Орозова жана Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров. Кош келдиңиздер. Мына Жогорку Кеңеш бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы жакында жетишилген чек ара боюнча келишимди ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды, башкача айтканда ратификацияланды. Бул эмнени билдирет? Бул ошо толугу менен мыйзам күчүнө кирди. Ошол келишимдер толугу менен мындан ары аткарылат дегенди билдиреби? Мына бир топ күндөн бери Жогорку Кеңеште талкуудан, комитеттерден, фракциялардан талкуудан өттү бул маселе. Мына бүгүн бир топ талкуудан кийин ратификацияланды да, закон кабыл алынды. Бұл эми биз тиешелүү толук процедураларды өткөрдүк. Ошо кол коюлган, президенттер кол коюлган келишимдин толук күчүнө кириш үчүн мамлекеттик процедуралар толук өткөрүлдү биз тараптан. Эми Өзбек тарапта ушундай процедураны өткөрүш керек да. Биздин маалымат боюнча алар дагы мына бүтөр алдында турат, себеби аларда 2 палата бар. Жогорку анан ылдыйкы палатасы деп атат. Ошо 2 палата тең карап туруп аларда ратификациядан өткөрүш керек да. Өткөрүп бүткөндөн кийин эки мамлекеттин ортосунда жана ратификациялык грамота деп коет. Ошол алмашылгандан кийин бул эки жактуу толук күчүнө кирет деген мааниге түшүндүрөт да. Буюрса мына 5 числодо октябрда биздин урматтуу президентибиздин иш сапары күтүлүүдө. Ошол барганда дагы ошо чек ара маселеси талкууланат дагы. Ошого чейин эки тараптуу ушу мен ойлойм толук ратификациялык грамоталар алмашуу болуп бүтүшөт деп ойлойм. Грамоталар алмашып бүткөндөн кийин эмне болот? Мисалы ошол жанагы чек аралары мурда такталбаган жерлерде кандай процесстер жүрөт? Мисалы жерлерде ошо тособу мурда аныкталбаган жерлерде эмне мындан кийинки процесстер кандай болот? Биздин жалпы чек арабыздын узундугу 1388 километр бүгүнкү күндө. Бул цифрадагы баягы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө кичине өзгөрүп турат да. Кээ бир жерде мисалы чек ара жазылганда Өзбекстан тарапка кирип жазылган жери бар, биз тарапка кирип жазылган жерлери бар дегендей. Ошол жерде бул так цифра эмес, так цифра эң аягында толук кандуу чек арага ээ болгондо ошон так цифра чыгат да. Азыркысы бул биринчи бөлүгү менен 1100 ошо 70 километрди tutпайбызбы? Ошол боюнча мына азыр мыйзам кабыл алынды да. Калган участтар боюнча жалпы узундугу 217 километр калды. 36 участок деп эсептедик, эки жактуу тең. Ошолор боюнча биз мына кечөө келдик, Баткен областынан Өзбекстан тарапы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, буюрса иш жакшы алга жылып атат. Мына ошо кечөө жумуш топтордун жыйынтыгы менен дагы 41 километрди биз тактап койдук да. 41 километр ошондо 176 километрден ошондой жер. Бул демек жана 85% дегенден да жогору болуп калат. Жогору. Бирок муну биз дагы экинчи бөлүктү бир бүткөндөн кийин толук биздин комиссиябыз бар, мамлекет аралык комиссия, ошолор бекитип бериш керек. Анан дагы калган ушу процедура мына азыркы 1170 километрдей процедураларын толук өтүш керек да. Мына эми депутаттар сиздер жабык эшик артында суроолорду бердиңиздер өкмөт өкүлдөрүнө. Албетте мына сизде ошо Баткен регионунда, сизде болсо Ош регионунда көптөгөн ошо чек ара маселелери бар. Сиздер дагы өз маселелериңиздерди көтөрсөңүздөр, көп жылдардан бери мына ушул жылыш жасалды. 85%дан ашуун жер мына соңку маалымат боюнча такталып атыптыр. Депутаттардын ичинде ушул мына азыркы жетишилген келишим боюнча кандайдыр бир нааразылыктар болдубу? Жок, бул биздин жерлер Өзбекстанга өтүп кетиптир, буга кийин эл нааразы болот дегендей бир кабатырлануу болдубу? Мындай кабатырлар болгон жок. Себеби бүгүн мына 3 окуудан өткөндө депутаттар 100% колдоду. Каршы калыстар да болгон жок.
чындыгында келгенде бизде ушу биринчи окууда, экинчи окууда ага чейин комитеттин талкуусунда депутаттар аябай кызуу талкуулады. Көпкө убакытты да көпкө созуп талкуулады. Себеби дегенде бул көйгөйдү биз эл өкүлдөрү дайыма көрүп жүрөбүз, жер-жеркесинде, жер-жерге барып угуп жүрөбүз. Бул көйгөй элдин көйгөйү болуп жүргөн, бир эле мамлекеттин эмес. Бул көйгөйдүн ичинде да жашап жүргөнбүз чындыгында келгенде. Айрыкча Өзбекстан менен Кыргызстандан ошо Баткен чөлгөсүндө аябай көп район шаалдары чектешет. Мурда чындыгында келгенде биздин Алмаз Шишенович Баткенге барганда баткендиктердин жолу да жок экен дегенде бизде соктун ичинен өткөн, бизде өтө көйгөйлөр көп болгон. Анын чек аранын ичинде талаш тартыштар болуп, канча инциденттер болуп жүргөн. Ал мезгилдерде убагында ушул акыркы жылдарга чейин, мына 2010-жылга чейин сүйлөшүүлөргө эки тарап менен келгенде сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы да чыкпаган убакыттар болгон, сүйлөшүүгө келбей койгон убакыттар болгон. Себеби дегенде билебиз, ошо эки мамлекеттин жетекчилигинин ортосунда дагы мындай комиссиянын ортосунда дагы өтө тактоо кыйын экен да. Жерди деген тактоого көп узак убакыт керек экен. Мынагы бүгүнкү күндө ушу элдин арасында дагы ошол убакта аябай коркунучтуу пайда болгон, элдин арасында ар кандай ушакчы чакымчылардын азгыруулары пайда болгон. Бирок бүгүн ошол маселеге чекит коюлду. Себеби биздин президентибиз Алмаз Атамбаевдин эң чоң ийгилиги болуп эсептелинет. Элди кубандырган себеби дегенде биздин элдин арасындагы жанагындай коркуу сезими жоюлду. Элдин ортосунда Өзбекстан менен илгери союзмагында аябай жакшы мамиледе жүргөнбүз. Азыр да ушундай мамилеге келип, мына элдердин да карым катнашы али өзүң тынч, кошунаң тынч, өзүң тынч дегенде элдин ортосунда да карым катнаш жогорулат. Ошондуктан Баткен чөлкөмүндөгү чек арада тактоодо комиссиянын иштөөсүндө негизинен ошол такталбаган деп айталы, ошо такталбаган жер талаш тартыш эмес, такталбаган жерлер ошол 85%тен жогору эле такталып. Бирок ошол эле учурда мына эксперттерди, айрыкча жергиликтүү элди деле мына көп абдан курч делген калган ошол калып калган 15%-тей талаштуу жерлер дагы абдан кызыктырып атса керек, алардын тагдыры эмне болот деп. Айрыкча мына Кемпирабад, Алаукадагы Гавасай, Баткендеги Сох анклавы, Аксыдагы жанагы Унгар тоо маселеси эмне болду деген сөздөр бар. Ошондой эле мына Барак эксклавынын абалы кандай болот деген дагы албетте кабатырлануулар болсо керек. Булардын баардыгына боюнча депутаттар тарабынан маселе көтөрүлүп, суроолор берилип, анан канааттандырарлык жооп алындыбы? Жалпысынан чоң иш аткарылгандыгын эч ким тана албайт. Бул чоң жетишкендик Өзбекстан менен ушул жалпы чек аранын 85%-дан ашыгын макулдашылып кол коюлгандыгы. Мен бүгүн атайын ушул биринчи окууда карагандан кийин, комитеттерде фракция карагандан кийин суроо азайгандыгына байланыштуу мен атайын сунуш кылдым. Бүгүнкү жыйынды ачык өткөрөлү. Себеби элде суроо көп, эмне үчүн жабып карап атасыңар, эмне бир маселе барбы деген кооптонуу болгондуктан мен сунуш кылган элем, ачык карайлы деп. Тилекке каршы депутаттардын колдоосуна ээ болгон жок. Бирок мына ушул суроолор, жана сиз айткан талаш жерлердин эч бири мындай бир жанагы атайын бир чагымчылык күчтөр айтып аткандай бир жака өтүп кеткени же болбосо бир жака берилгендиги бул такыр жок. Эң мындай курч маселелер дагы такталууда. Мен ойлойм, кийинки келишимге алып келип, Өзбекстан менен чек араны биз так бүтүрүшүбүз керек. Бул мамлекеттер аралык чек ара толук бүтмөйүнчө жаңжалдын бардыгы боло берет, наразычылык боло берет. Деги эле ушул бүгүнкү жыйын ачык болгондо элдердин көп суроосу азаймакта. Бардык эле фракциянын депутаттарынан айтып атышат, чынында эле бул чоң бир кадам болду, чоң секирик болду. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мындан аркы багыл тынчтык, байланыш, достук мамилени бекемдейт дегендей бир жакшы сөздөр айтылып атат. Бирок буга чейинки Кыргызстандын тажрыйбасында мына Кытай менен чек араны такташканда, Казакстан менен чек араны такташканда ошол эле Үзөңгү куш, Каркырага дагы депутаттар добуш берген, ошол учурда дагы абдан жакшы келишим болду деген пикирлер айтылган. Мындан кийин ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара боюнча азыркы келишимдер дагы ошондой бир саясий маселеге айланып кетиши ыктымалбы? Мен ошол өзгөчөлүктү эске алып, мен бүгүн кайрылдым коллегаларыма. Себеби биз Каркыраны караган учурда дагы жашыруун карта, жашыруун маалымат, муну мындай жай берсе болбойт деген аябай көп мындай ишенимдүү сөздөр айтылып, өкмөттүн ошол маалдагы чек ара боюнча өкүлү, өкмөттүн башчылары жогорку кеңеште бардыгы жакшы, биз утуп атабыз дегенге чейин айтышкан. Келип акырында мына азыр социалдык тармакта
ким сатты дегенде ошол кишилердин аты айтылбайт, а депутаттардын фамилиясы чыгып атат, добуш бергендердин. Мурдакыдан мунун айырмасы деп сурап атпайсыңбы? Эми өткөндө да Өзбекстан президенти Мырзаев келгенде негизинен чек арадагы калган маселелердин бардыгына жергиликтүү бийликтин чечсин деген маанайды аткарып койду. Бирок бизде жергиликтүү бийликтин ыйгарым укугуна кирген жерлер бар, ыйгарым укугуна кирбеген жерлер бар. А мунун айырмачылыгы бул чек араны тактоодо, бул жерде ошол кээ бир ошо такталбаган жерде биздин ошо комиссиябыз, мына Искандаров жетекчилеген комиссия негизинен эл менен иштеди. Негизинен элдин пикири эсепке алынды. Мурдагы маселелерди көбүнчө элдин пикири эсепке алынбайт болчу. Себеби дегенде көбүнчө ошо жерден комиссия өзүнчө чечкендиктен негедир ошондой туура эмес болгон. Мунусунда жергиликтүү бийликтин дагы өкүлдөрү келип отурду бул жерден. Жергиликтүү бийликтин ичинде жергиликтүү төмөнкү бийликтегилердин да өкүлдөрү келди, райондук хакимдер келишти. Ошондуктан комиссия жер-жеринде өзү отуруп карап жыйынтык чыгаргандыктан менимче ушул күнгө чейинки чечилген ошо чек ара боюнча тактоолорубуз туура эле болду деп ойлойм мен. Мына буга чейин сиз ушул сүйлөшүүлөргө ар дайым катышып жүргөнсүз. Кээде ошол Өзбекстан тарап сизди кабыл албай койгон учурлар болгон, абдан бир саясий бир деңгээлде бир кайма айтышуулар болуп кеткен ортодо. Ал эми бул жолку ошол оңой эле мына 1 жылдын ичинде 17 жылда чечилбеген маселени 1 жылдын ичинде тактап, 1 жылдын ичинде эки тарап тең макул болуп, анан кийин 85%-тен ашуун чек ара тилкеси боюнча бирдей келишимге келишип калганыңыздардын сыры эмнеде? Туура, мына бул деген баягы саясий кадам болду деп атпайбы? Чындыгында саясий кадам болду бир жагынан алганда. Бирок жумуштун баарын эксперттик топтору жүргүзөт да. Буга чейин эле биз 1054 километрди мурда айтып жүргөнбүз, тактап койдук. Ушул боюнча келишимге баралы деп биз сунуш кылып жүргөнбүз өзбек тарапка. Бирок биздин кошуналар биздин сунушту кабыл алган эмес. Кабыл албай 701 километрди гана кабыл алабыз. Ошол боюнча келишимге баралы дегенде биз айтканбыз, эмне үчүн айырмасын кабыл албайсыңар? Бизге түшүндүрүп бергиле. Эгер ката кеткен жерлер болсо карап көрөлү десек, бизге түшүндүрмө бербей койгон, ошол менен сүйлөшүү токтоп калган да. Мына премьер-министрлердин жолукканда, эки президенттин жолукканда ушул маселе кайрадан көтөрүлүп, ушуну тез аралык ичинде бүтөлү баягы макулдашылган, жазылып бекитилген участтар деп сүйлөшкөндөн кийин өзбек тарапта баягы тыныгууда бир топ маселелерди өздөрү караган окшойт да. Кайсы жерде туура, кайсы жерде ката болгон, кемчилдер кеткен дегенде. Ошондой эле жумушту биз да жүргүздүк. Мурда 2000 жылдары, 2001 жылдары, 2002 жылдары жазылган участтар биз кайрадан баарын карап көрдүк да. Карап көргөндө биз жактан дагы өзгөртө турган жерлер чыгып калды. Себеби биз пайдалана турган суулар, биз пайдалана турган жолдор, каналдын бөлүктөрү Өзбекстанда тарапта калып калган жерлер бар экен да. Биз анан ошол маселелерди көтөрүп чыктык. Алар да ошондой эле участтарды көтөрүп чыгышты да. Эгерде мурда эле ушул маселелерди көтөрүп чыкканда, мурда эле бир топ маселе чечип калмак эле да. Мына ошол маселени карап чыгып, 1170-те эки жактуу бир нече жолу жумуш топторунун деңгээлинде талкуулап, ошо айылдарга барып, жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусунда талкуулап, анан эки жакка кыргыз тарапка дагы, өзбек тарапка дагы зыяны жок кылып чечкенге аракет кылып, мына ушул цифраны чечтик да. Мына жазылып, мына келишимге кирген жерлер боюнча дагы бир жолу түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Себеби баягы чогулуш өткөндө келбей калган кишилер болот, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө катышпай калган ошолордун сөздөрдү угуш керек да, биздин айткан жүйөлөрдүчү. Анан кээ бир жерлерде мына азыр дагы бир айтып коеюн телекөрүүчүлөргө. Уң картоо жөнүндө аябай сөз көбөйүп баратат. Бул өтө эле бир жогору деңгээлге чыгып кетти. Уң картоо участогу бүгүнкү күндө да биздин пайдаланууда турат. Уң картоо участкасы берилген жок. Берилген жок, биздин пайдаланып турат. Ал жерде жана окуя болгон Чаласарт участогу ал да бизде турат бүгүнкү күндө. Бирок жанагы такталбаган 36 участок калган, ошонун ичинде да булар. Буюрса булар боюнча дагы өзбек тарап менен варианттарыбыз бар. Ал сунуштарды өзбек тарап кабыл алып турабыз, алардын сунушун биз да карап көрөбүз. Бул маселелер акырын чечилет деген ойдомун. Депутат мырза айтпадыбы, ачык өткөрсө жакшы болмок депчи. Бирок ал эми өкмөт эмне үчүн ошол
жашыруун баягы өкмөт ошондой эле айрым депутаттар ошол жабык эшик артында ошол чек араны талкуулоо жагын көбүрөөк колдоду. Ар бир участок боюнча жазылганы, жазылбаганы боюнча суроолор берилет да. Анан сүйлөшүүнүн өзүнүн жолдору бар. Эгерде мен ошол жерде ошо комиссиянын мүчөлөрү жооп бере албай калса, ал жерде мындай ой туулуп калышы мүмкүн. Мына ушулар иштеп атыптыр, билбейт экен деген ой. Мисалы ал жерде биз айта албайбыз аны ачык. Ушундай жагдайларды эске алып, бул жерде жашыра турган эчтеке жок. Мына 1170 километр боюнча жашыра турган эчтеке жок. Мына депутаттар да жакшы кабыл алды. Булар өздөрү дагы элдин арасына барып жолугушууларда мен ойлойм түшүндүрөт деп туруп биз ошо комиссиянын мүчөлөрү, жумуш топтору барып алып ошол айыл өкмөттөрүндө чогулуш өткөрүп элге түшүндүрүү аракеттерин жүргүзөбүз сөзсүз. Өзбекстан менен Кыргызстандын эксперттери буга чейин баягы архивдик материалдарды дайым көтөрүп келчү да. Мисалы Москвадагы, Алматыдагы, ар кайсы жактагы архивдик материалдарды көтөрүп, ар кайсы жылдардагы архивдик материалдарга таянчу эле да. Ал эми бул жолу эмнеге ошол чек араларды такташканда эмнеге таяндыңыздар? Эксперттер мисалы ошол жерде жөө басып жүрүп тактады дешти, элдер менен жолугуп. Кандай бир ошол жерде механизмдер колдонулду? Эми 2000-жылы сүйлөшүүлөр башталганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара тактоо маселеси башталганда сүйлөшүүлөр. Бир ошо эки жакты канааттандыра турган бир укуктук документ таба алышкан эмес да. Бир чечимге келишкен эмес. Себеби өзбек тарап жана 1924-27 жылдары улуттук аймактыруу бөлүштүрүү болгон да ошол жылдарычы. Ошол материалдарды сунуш кылып атканда бизгечи биз болсо мындай жүйөнү келтирдик да. Эгерде ошолор материалдар ошол жылдары толук кандуу болуп ишке ашканда 55-жылга чейин жана маселелер көтөрүлбөйт эле. Себеби 55 жылга чейин ар дайым Кыргызстан тараптан дагы, Өзбекстан тараптан дагы борбордук органдарга кат жазып турганда туура эмес чечилген. Бул жерде калыш керек эле. Бул жерде биздин жер калып кетти, элибиз калып кетти деген улам кайрылуулар болгонун себебинен 55-жылы паритеттик комиссия түзүлгөн. Паритеттик комиссия түзүлүп, өкмөттөрдүн чечимдери бар. Ошо паритеттик комиссия кайрадан ошо чек араны карап чыкканда башынан аягына чейинчи. Анан ошолор карап чыгып, бүтүрүп, чек араны тактап, анан эки жактын тең өкмөттөр токтом кабыл алган. Биз макулбуз ушул комиссиянын чечимине деп, экинчи жакта макулбуз деп токтомду кабыл алып, биздики 61-жылы ушул мына кече бүгүнкү болгондой жогорку кеңешке алып чыккандагы анан указ кабыл алынган. Указ кабыл алып, ошол эле учурда Өзбекстан тарапта ошондой процедураны жүргүзүп указ кабыл алыш керек болчу да. Бирок Өзбекстан тарап указ кабыл албай, ошол убактагы жогорку советтин төрайымы Насириддинова деген айым болгон. Ошол эжебиз анан кат жазган. Кулатовдун атыначы. Биз толук макулбуз калган жерлер боюнча, бирок бүргөндү сох деп коет алар да. Ошо сох маселеси боюнча биз макул эмеспиз, бизде калыш керек депчи. Анда биздин урматтуу Төрөбай Кулатович жооп берген. Биз бардыгына макулбуз деп өкмөттөрдүн чечимдерин указ менен бекиттик. Бул жерде биз бул маселеге кайрылбайбыз деп. Ошол боюнча бул дагы ачык маселе болуп калды да. Эгерде ошондо указды өзбек тарапта кабыл алып, биз кабыл алган указды менен биригип борбордук орган указ кабыл алганда бекиткенде Верховный Союз СССР деп койчу, ошондо толук кандуу күчүнө кирип бул маселе каралбайт эле азыр. Ошол ачык калган үчүн мына азыр чечүүгө туура келет. Азыр чечүүгө. Мына эми депутаттар ратификациялады да. Эми өкмөттүк өкүлдөр жанагы кээ бир бөлүнгөн жерлер боюнча барып жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзөт экен. Ал эми депутаттардын ушул жерде ролу эмне болот? Сиздер дагы ошол жергиликтүү өзүңүздөрдүн шайлоочуларга барып, региондорго барып, тиги алардын пикири боюнча пикири кандай экенин билип келип маселе көтөрүүгө мүмкүнчүлүк барбы же ушуну менен эле бүттү? Мен ойлойм, ратификация болгон чек ара боюнча, бул документ боюнча андай кайтып келүү бул өтө оор болот, мүмкүн эмес. Бирок жерге барып, жеринде ушул иштерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, буларга ушул бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте биз ушул жергиликтүү эл менен иштешибиз керек, аны айтышыбыз керек. Себеби мен өзгөн боюнча Курманбай Алибаевич менен аябай биз мен жеке дагы рахматымды айткым келет. Көп маселелерди караганда жакшы чечимдер болду. Бирок азыр ошол суу сактагычтын өзүнүн суунун жана чек арасы боюнча маселе чечилбегендиктен ошол Кемпир-Абадта айтып атасызбы? Кемпир-Абадта ошол жер калды. Мен ойлойм, аны дагы ошол документтердин негизинде
эки өлкө жакшы чечимге келет деген ишенич бар. Кандай ошол эң жакшы чечим сиздин регион боюнча кайсыл деп эсептейсиз азыр? Эми айтпадым, ошол бизде түшүнбөстүк менен жанагы бизден ошо Өзгөн районундагы Баш Төбө айыл өкмөтүнүн жарандарынын үлүш жерлери мурдагы комиссиянын кол коюлган кагазында өзбек тарапка өтүп кеткен экен. Жана карталардын негизинде ошондой мына азыркы комиссия аны кайра тактап чыгып туруп, ошол жер тилкелери жарандардын үлүштөрү кайра кайтарылды да. Бул Ал эми Баткенде эмне кандай жакшы жаңылык бар? Баткенде негизинен өзү Баткенге барганда эле биздин эң чоң көйгөй деп кайсы бийлик барбасын чек араны айтышат. Чындыгына келгенде. Бирок бүгүнкү күндө ошо чек араны жана комиссия эл менен чогуш дегенге элдердин андай деле орчундуу жери жок. Бирок кээде биз эл өкүл катары барганда көбүнчө бизде Кыштут айыл өкмөтүнүн Танаян айылынын жашоочулар көбүнчө жайыттан көбүрөөк кыйналышат. Себеби жайыт экөөнүн жайыты бир жерде экен да, бизге жайыт берсе дегенде. Бирок ал маселе менимче чечилди. Киргизилди, алардын көйгөйү чечилди. Азыр дагы кээде ушундай суроолор туудурушат, көбүнчө элдер кичине тынчсызданганы ушул бакы жанагы кайтпас деген эмелер кантип ачылып же сок дегендерин коридор берилеби деген ойлор айтылып атат да. Себеби деген бул күнгө чейинки чечилген маселеге элдердин ич наразычылыгы жок. Буга чейинки эки орчундуу маселе турат, ошол жөнүндө кичине алар сурап атышат. Бирок менимче бул элдерге барып түшүндүрүү ишин айтышыбыз керек. Бүгүнгө чейинки наразычылык жок. Мындан кийинки маселелер дагы менимче чындыгында келгенде ар бир мамлекет өзүнүн элинин кызыкчылыгын, өзүнүн элине шарт түзүп берет. Бирок эки мамлекет биригип туруп экөөгө тең ыңгайлуу шарт түзүп берсе, элден андай наразычылык болбойт. Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн дагы, анын ичинде Тажикстан менен дагы талаштуу жерлери абдан көп. Ал жакта дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал жакта да маселелер абдан эле көп. Мисалы ушул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы азыркы ратификациялык чек ара боюнча келишимдер, такташуулардын баардыгы эки тараптан тең кабыл алынып, жана грамоталар алмашып, жакшы оң жыйынтыгын бергенден кийин, бул маселеге чекит коюлгандан кийин, бул процесс азыркы соңку өзгөрүүлөр ушул Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек аралардагы сүйлөшүүлөргө таасир бериши ыктымалбы? Мен ойлойм, таасири болот, сөзсүз. Себеби мына биз жогоруда айтып атып, Өзбекстан менен 17 жылдан бери чечилбей келген маселе мына бүгүнкү күндө чечилип отурат. Жанагы 2008-ден 2011-ге чейин сүйлөшүү токтоп калган болчу. Ал убакта дагы Өзбекстан тыныгып алып, ошол өздөрүнүн маселесин бүт карап чыккан, биз дагы карап чыкканга мүмкүнчүлүк алганбыз. Ошолорду ойлонуп олтуруп, мына туура участоктарды туура чечкен, эки элдин кызыкчылыгы сакталып, эки мамлекеттин кызыкчылыгы толук сакталып, бул жерде эл утту, бул жерде мамлекеттер уткан жок. Ошол чек араны мына тактап коюп да, мен ойлойм, Тажикстан тарапы менен деле ушундай эле жол менен кетебиз го деп. Мына 519 километрди биз тактап койгонбуз. Ошолор боюнча мына келишим долбоору даярдалган. Даярдалып, ошол жерде кичине биздин позицияларыбыз дал келбей турат, келишимдин баягы бир статьясы боюнча. Ошолор боюнча тил табышып калсак, 520-га дагы Тажикстан менен келишимге кол коюлуп калышы ыктымал да. Анан калган участтары боюнча бир чечимге келип, кайсы бир документти тактап, эки документ, 3 документти көтөрүп чыга бербестен, бир документке келишип токтоп, ошол боюнча чек араны тактап кете деген ой бар. Эми Союздун убагында билесиз, чек ара деген маселе түшүнүп болгон эмес. Кыргызстан тарабы, Өзбекстан, Тажикстандын ортолорунда күнү-түнү жүрө беришкен. Чек араны эл сезгенде эмес. Ошондой эле жерлерди да ошондой пайдаланып калышкан да. Колхоздордун деңгээлинде, райондун деңгээлинде, областтардын деңгээлинде бир юридикалык күчкө ээ болбогон документтер жок болуп туруп эле убактынча пайдаланабыз деп, ошол жерге элдер шахмат түрүндө отурупташып калган да. Ушул маселелер дагы өтө татаал болот да. Биз ошон үчүн ушундагы элге зыян тийбей турган кылып туруп, биздин жарандар турган жерде Тажикстан же Өзбекстан жери болсо бизге калтырып, булардын жарандары отурган жерде ошол кошуналары калтырып жазып кеткенге гана жол бар да, башка жол жок. Мына азыр Каражантак деген айыл бар, Кадамжай районунда, бирок Өзбекстандын жарандары Өзбекстан аймагы болчу да. Анан Ямбарак деген ошо Вадил деген жер бар. Ошол батыш, чыгыш Вадил деп коет, бирок ошолор дагы биздин аймакта калып кеткен, бирок өзбек улутундагы өзбек жарандары да. Ушул жерде мына элдин суроосу боюнча бүгүн алмаштырдык эле. Мына бүгүнкүгө чейин ыраазычылык каттар келип атат. Ыраазычылык каттар келип атат. Мен ойлойм, калган участоктарда ушу элдин кызыкчылыгын, эки элдин кызыкчылыгын коргоп, ушу сактап туруп чечебиз деген оюбуз бар да.
Анан бир эле документ колдонобуз деген мен айтпадымбы? Ал юридикалык негиз катары гана болот да. А калган ошо жерлерге барып эл менен сүйлөшүп, кыргыз тарабындагы, өзбек тарабындагы угуп, тажик тарабында угуп туруп, ошол жерден анан эл менен сүйлөшүп туруп, ушул алмашуу жол менен кеткенден башка бизде жолубуз жок. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздө бүгүн биз Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араларды тактоо маселесин талкууладык. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселелерин тактоо боюнча мыйзамдын долбоорун толугу менен жактырды, башкача айтканда ратификациялады. Саламатта калыңыздар.